Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаарындагы абал боюнча, бүгүнкү күнгө болгон абал боюнча маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кадырмаевич, ошондой эле Бишкек шаарында аткарылып жаткан жумуштар, гуманитардык жардамдардын берилиши, шаар тургундарына жана ошол жаңы конуштардын тургундарына ал боюнча маалымат берүү үчүн бизге бүгүн Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси Төлөбаев Балбак Зарлыкович да келди. Түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра внутренних дел Кыргызской республики, коменданта города Бишкек Оразалиева Алмаза Кадырмаевича и руководителя аппарата столичной мэрии Балбака Зарлыковича Төлөбаева относительно ситуации в городе Бишкек и о деятельности мэрии по распределению гуманитарной помощи и других деятельностей со стороны мэрии. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио, и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Алмаз Кадырмаевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынган. Өткөн суткада комендант саатты бузган үчүн 57 адам кармалган, анын ичинде 50 эркек, 7 аял. 2020 жылдын 25 марттан баштап 27 апрелге чейин жалпы кармагандар саны 2654, анын ичинен эркектер 2296, аялдар 358. Кыргыз Республикасынын өзгөчө абал жөнүндө конституциялык мыйзам 28 беренесине ылайык бардыгы болуп 2361 протокол түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 82 беренесине ылайык 266 протокол түзүлгөн. Урматтуу шаар тургундары, күн жылган сайын баарыбыз эшикке чыгып, азык-түлүк дүкөндөргө барып кезекке туруп соода кыла баштадык. Эч кандай маска кийбестен, санитардык нормаларды бузуп, эң жөнөкөй эрежени сактабай жатасыңар. Дүкөндөрдүн башчыларына кайрылат элем. Жарандардын кезекте турган убагында санитардык нормаларды сактоо максатында алардын аралыгын сактап, эшиктин оозуна тийишелүү кагаздарын ийилип, антисептик каражатын колдонгула. Азыркы маалда баарыбыз анын ичинде өзүбүз, үй бүлөбүз жана жакын туугандарыбыз үчүн жоопкерчиликтүү экенибизди унутпайлы. Добрый день, дорогие жители города Бишкек. На территории города Бишкек в сфере общественной безопасности ситуация остается стабильной и находится под нашим контролем. За истекшие сутки за нарушение комендантского часа было задержано 57 человек, из них 50 мужчин, 7 женщин. Всего за период с 25 марта по 27 апреля 2020 года за нарушение комендантского часа было задержано 2654 человека, из них мужчины 2296, женщин 358. Всего по статье 28 Конституционного закона о чрезвычайном положении было составлено 2361 протокол. По статье 82 прим. 1 Кодекса о нарушениях Кыргызской Республики было составлено 266 протоколов. Уважаемые жители города Бишкек, за прошедший месяц карантина мы сделали очень много. С учетом того, что мы впервые столкнулись с такой опасной и невидимой угрозой, как коронавирусная инфекция. Но мы в оптимальные краткие сроки сумели мобилизироваться и начать работу с пандемией коронавируса, где показали хорошие результаты, что спасло многие жизни наших граждан.
Вместе с тем, с наступлением теплых дней, отдельные граждане расслабились и перестали соблюдать даже простые меры предосторожности и нормы санитарного контроля при посещении продуктовых маркетов и магазинов. В связи с чем прошу директоров и руководителей администрации маркетов и магазинов, а также рынков соблюдать все необходимые санитарно-гигиенические меры. Особенно уделить внимание дистанции между покупателями. Сделайте, пожалуйста, перед кассой разметки, показывающие расстояние и указывающие на соблюдение дистанций. Также перед входом в магазин нанесите такие же разметки, а также оборудуйте санитайзерами и другими гигиеническими средствами. Сейчас многое зависит от нас самих, от нашей сознательности и ответственности, где в первую очередь мы должны думать о безопасности своих близких и родных. Спасибо за внимание. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда сөздү Балбак Салткычевге берсеңиз, ошо Бишкектеги аткарылып жаткан иштер боюнча, анан өзгөчө коомчулукту ошо гуманитардык жардамдар боюнча дагы кызыктырып атат, ошолор боюнча кыскача маалымат берип койсоңуз. Урматтуу шаардыктар, өзүңүздөр билгендей, Бишкек шаары бардык эле дүйнө жүзүндөгү башка шаарлар жана республикадагы башка район шаарлар менен бирдикте мурда болуп көрбөгөндөй бир өтө чоң кыйынчылыкка дуушар болуп отурат. Урматтуу комендантыбыз айтып кеткендей, бул Кыргыз тарыхында биринчи жолу ушундай апаатка бале менен, оору менен каршылашып отурабыз. Биринчи күндөн баштап эле биз бардык бийлик органдары менен биргеликте Бишкек шаарында элдин ден соолугун жана элдин тамак аш менен камсыз болуу коопсуздугун сактоо максатында бир топ иштерди жүргүздүк. Ушуга чейин Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен өзүнүн жергиликтүү бюджетинин эсебинен башка араб кайрымдуулук фонддору менен ошондой эле кыргыз бизнеси менен Бишкекте жайгашкан Бишкек шаарында бүгүнкү күнгө саат 9-га 74 миңге жакын түтүн үй бүлөгө жеттик. Мунун ар бирөөнү 3-кө көбөйткөндө өзүңүздөр канча кишиге жеткендигин эсептесек болот. Бул система менен бардык бизге кайрымдуулук колун сунган уюмдарга жана башка мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарга рахматыбызды айтып, ыраазычылыгыбызды билдирип кеткибиз келет. Мисалы, көчө күнү эле 1-май району 1161 үй бүлөгө, Ленин району 2652 үй бүлөгө, Свердлов району 2294 үй бүлөгө, Октябрь району 1500 үй бүлөгө тараттык деп, бир күндүн ичинде 7607 түтүнгө таратып атабыз. Башынан алганда Кыргыз өкмөтү эң биринчи бизге 6000 кап ун, муну ар бир районго 1,5 миңден бөлгөнбүз. Аны таратып бүттүк, ар бир түтүнгө бирден мишок ун таратылган. Андан тышкары араб фонддору тарабынан берилген кайрымдуулук жардамы ушул күнкүгө 9600 даана түтүнгө жеткирилди. Ошондой эле өзүбүздүн Бишкек шаарынын бюджетинин эсебинен 17 миңге жакын каттоодо турган социалдык аярлуу катмарга бул жардамдар жеткирилди. Ошону менен биргекте Бишкек шаары бизге 20 миң Бишкек шаарынын бизнеси 20 миң социалдык жардам пакетин убада кылган. Бүгүнкү күнгө 21.300ге жакын түтүнгө Бишкек шаарында иштеген бизнесмендер жеткирүүдө. Ошол эле убакта Чүй областына караштуу Бишкекке чек ара турган конуштарга, Свердлов жана Ленин райондогу конуштарга Кыргыз өкмөтү тарабынан 2560 түтүнгө жардам берилген. Мындан тышкары борбордук штаб тарабынан Бишкек шаарына 1000 түтүндүк жардам, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен 30 миң түтүнгө берилген жардам мына бүгүнкү күндөр азыр Бишкек шаарында таратылып атат. Ошонун бардыгын кошкондо биз 80-90 миң түтүн үй бүлөгө азыркы убакта 2-3 күндүн ичинде жетебиз деген пикирдейбиз. Мунун бардыгы Бишкек шаарындагы ар бир квартальныйлардын, ТСЖлардын, үй домкомдор деген жарандарыбыз аркылуу МТУнун начальниктери жана акимияттарда социалдык коргонуу уюмдары менен биргеликте иштелип чыгып, мэрияга келип, анан ошол тизмелер дагы бир жолу текшерилип,
бул тизмелер аркылуу жардам берилип жатат. Ошондой эле өкмөттүн 12-27 порталына бардык берилген жардамдар күнүн киргизилип атат. Мына бүгүнкү биздин эртең мененки маалымат боюнча Бишкек шаары боюнча 76.483 кишини бул тизмеге киргиздик. Анын 56.417си азыр кароодо турат. 19.273 алган жарандын паспорту менен адреси менен кошо тиркелип, мына уже жардам берилди деп тизмеге киргизилди. Кудай буйрса, Бишкек шаарында 1 килограмм картошка алган үй бүлө дагы бул тизмеге киргизилип, келечектеги мына орайки санариптештирүү системасы менен бардык Бишкектеги аярлуу жарандарга жетебиз деген ой пикирибиз бар. Кыскача бүгүнкү айта турганым шаар боюнча ушундай. Да ар кандай сөздөр, ар кандай пикирлер айтылып атат. Бирок биз таза, түз ар бир район акимият эмтуулар жеткирип атабыз. Өзүбүз ичара 4 мобилдүү группа түзгөнбүз. Анын башында Бишкек шаарынын коррупция менен күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Кулбараков турат. Ал мисалы туура эмес берилип кетсе же туура эмес иштер болуп кетсе, ошол мобилдүү группалар тезинен барып, ошол жерден иштетилип, анан болгон жыйынтыкты биз Бишкек комендатурасына билгизип жатабыз. Кыскача. Рахмат. Алмаз Кадырманович, до этого вот как раз нам поступили вопросы. Вы сообщали, что за время режима чрезвычайного положения в Бишкеке произошло более 1500 преступлений. Расскажите, какие это преступления: убийства, насилие или кражи? Как изменилась структура преступлений за время ЧП? Каких стало больше, каких стало меньше? Спасибо за вопрос. Значит, хотел бы сказать, что в сравнении с прошлым годом за аналогичный период в столице преступлений и проступков стало намного меньше. В период чрезвычайного положения происходит снижение преступности и больше стало законопослушных граждан. Очень хотелось бы, чтобы после чрезвычайного положения мы бы оставались именно в сфере общественной безопасности, борьбы с преступностью на таких же позициях. Я бы хотел бы сказать, что участились случаи мошенничества, краж личного имущества именно в таких предметов, как велосипеды, коляски. Почему? Потому что многие законопослушные граждане находятся сейчас у нас в режиме самоизоляции, находятся в домашних условиях, поэтому значит, остаются без присмотра их имущества в виде велосипедов, а также колясок. Участились случаи мошенничества, предоставления гуманитарной помощи под видом каких-то также гуманитарных фондов для оказания помощи, значит, тоже предлагают определенные мошеннические схемы. Хотел бы отметить, что с 25 марта 2020 года по сегодняшний день, значит, на улицах, в общественных местах у нас снизилась преступность порядка почти на 300%. На 300%. Вот это в связи с тем, что многие наши законопослушные граждане, многие наши граждане города Бишкек находятся в режиме самоизоляции, и практически мы не регистрируем преступлений в общественных местах, а также на улицах. И второй вопрос. Вы сообщали о том, что комендатура будет изымать велосипеды, если гражданин бесцельно вышел из дома, и отбирать пропуски, если гражданин попал в ДТП. Скажите, сколько велосипедов и пропусков вы уже изъяли? Да, мы принимали такое решение, но тем не менее, значит, это носило, будем говорить, такой предупредительный характер. Значит, граждане, которые бесцельно передвигались на велосипедах, были доставлены в районное управление внутренних дел, где с ними была проведена профилактическая беседа. Решили мы не изымать эти велосипеды, ограничились лишь предупреждением. Но хотел бы сказать, что кто не имеет маршрутного листа, кто бесцельно, значит, передвигается по городу Бишкек без крайней необходимости, будут приниматься меры. Но самое главное, уважаемые горожане,
мы в первую очередь заботимся о вас. Мы хотим ограничить контакты между людьми. Именно физический контакт, именно с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Велосипеды не изымались, с гражданами проводим также профилактические разъяснительные беседы. А что касается граждан, которые попали в ДТП, и по пропускам мы дадим дополнительную информацию, мы сейчас анализируем, но хочу с полной ответственностью сказать, что ранее выданные пропуска, если их владельцы, значит, совершают нарушение закона, не только кодекса о нарушениях, но и согласно других кодексов, будут приниматься меры и изыматься пропуска в том числе. И последний вопрос. Жительница Бишкека направилась, оказывается, в Иссык-Кульскую область. Она находится в положении сама. И ее не пропустили в Иссык-Кульскую область. И сейчас она хочет вернуться в город Бишкек. И так как у нее учет, все документы находятся зарегистрированы в Бишкеке, может ли она обратно попасть в город Бишкек? Я думаю, что здесь никаких проблем не будет. Обращайтесь к нам на электронную базу по выдаче пропусков. Мы выдадим разовый пропуск и спокойно может проехать. Даже без пропуска вы можете проехать при наличии справки от врача, документ, удостоверяющий личность, где будет указана ваша прописка в городе Бишкек. Я думаю, никаких у нас проблем не будет. Балбак Салгыч, сизге дезинфекция иштери боюнча Бишкек шаарында кандай жумуштар жүрүп жатат? Өзүңүздөр билгендей, бизде 2 кызмат бар. Бул Бишкек жашыл чарбасы жана тазалык иштери менен алектенген. Мен азыр цифраны эсимде жок, бирок ошого чейин 19 тонна дезинфекция немеси коротулду. Шаар боюнча ар бир көчөгө, ар бир конуштарга, баардык жете турган жерлердин баарына тазалык ишканасы дезинфекция иштерин жүргүзүп жатат. Ошондой эле мамлекеттик органдар, суранган органдар, аларга да барып, Бишкектин көчөлөрүндө, жаңы конуштардын ичинде мындай иштер жүргүзүп атат. А эгерде карантин бүтө турган болсо, ушул эле жумуштарды улантасыңар же улантпайсыңарбы? Карантин эми өкмөттүн чечиминин негизинде муниципалитет баардык иш-чараларды уланта беребиз. Албетте бул карантин качан бүтөт? Бул иштерди мындан аркы алгоритм кандай болот? Биз мурун эле кээ бир жерлерге дезинфекция иштерин жүргүзүп келгенбиз, албетте. Бирок бул иштер дагы бул бале Кыргыздан, дүйнөдөн тараганга чейин бул иштер улана берет деген ойлойбуз. Балбак Салгыч, буга чейин ушу дезинфекция иштери башталганда, ушу Бишкектин айрым парктарында дагы ушул канаттуулардын жерге түшүп калган, жатып калгандай эмелер, учурлары кездешти эле. Бул экологияга терс таасирин тийгизе турганын аныктадыңарбы? Бул калп болуп чыккан, себеби ал жерде өлүп жаткан көгүчкөндөр Алматы шаарындагы болгон көгүчкөндөр болгон. Ал фейковый кабар болгон. Ошол эле убакта биз жашыл, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр бак дарактардын баары гүлдөп, газондун баары өсүп атат. Аларга максималдуу зыян келтирбегендей кылып акырындан дезинфекция иштерин жүргүзүп атабыз. Биз мунун баарын ойлонгонбуз, кандай кылабыз? Биздин адистер бар. Ал адистер аркылуу биз бул иштерди жүргүзүп атабыз. Бирок ушуга чейин кандайдыр бир айлана чөйрөгө зыян келтире турган иштерди Бишкек шаарынын ичинен көргөн жокпуз. Ушу азык-түлүк жардамдарды таратууда сиздер кимдердин күчүнө баягы эметтиңер таянып, ошону таратып жатасыңар? Биз биринчиден азык-түлүк таратууда жергиликтүү бийлик өзүбүздүн ошол жанакы квартальныйлардын алардыкы баягы адрестерди таап берүү жана МТУда иштеген балдардын күчүнө карап атабыз. Өзүбүздүн билесиздер да, спорт школдорубуз бар, спорт мектептерибиз, аларды тартып атабыз. Өзүбүздүн көптөгөн службалар азыр дистанционно иштеп атышат, эми кыз келиндер, балдар болсо ошол ар бир районго бөлүнүп, алар менен иштеп атабыз. Мына бүгүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү өзүнүн жардамын сунуштап, алар келип бизге жардам берип атат. Анан элдин арасынан чыккан волонтерлор бар, алар бизге жардам берип атат.
дагы буга чейин дагы ушул бир нече сүрөттөр чыкты эле ошо шаардын базарларында ушу мамлекеттен берилген жана бекер ундарды сатылып атат деген. Ошол боюнча кандай чаралар көрүлөт? Биринчи фейковый жалган кабар Чынар базарындагы түшүрүлүп турган ундар болгон. Бул Свердлов районунда. Биринчи өкмөттүн 6000 кап уну келгенде Чынар базарында 20 кап ун ошол 19 МТУга таратылыш боюнча бөлүнгөндө жамгыр жаап кетип, айла жоктон Чынар базарына түшүргөнгө туура келген. Кечинде саат 6-да түшүрүлүп, бирок эртең менен 9-да ал алынып кеткен. Ал мүшөктөрдүн үнү үстүндө да не продается жана сатылбайт деген жазуу бар болчу. Бирок кандайдыр бир күчтөр аны алып чыгып алып, кайрадан алып чыгып атат. Бул туура эмес. Аны коопсуздук органдары дагы бүт баары билишет. Экинчи кабар, Азиз базарында Матрезервтен келген ундар сатылып жатат. Мына өкмөттүн МЧСтин машиналарында деген кабар чыккан. Бул дагы жалган. Себеби ал жерде ун эмес шекер түшүргөнбүз. Өкмөт 30 000 үй бүлөгө Бишкек шаарына социалдык пакетти алып жана элге таратуу боюнча 24 миллион сом бөлгөн. Андан тышкары 300 тонна un, 90 тонна шекер түшүргөн. Ал 30 000 үй бүлөгө 10 килограммдан un, 3 килограммдан шекер берилген. Ар бир акимият өзүнө ылайыктуу жерден ошону коргоп, сактап калыш үчүн милдеттенген. Азиз базарындагы контейнер ал ошол шекерди сактоо үчүн убактылуу гана жай болгон. Себеби эмне үчүн ал жер тандалган? Биринчи Азиз базары аны 1-Май районуна ижарасыз жок, акысыз жок берген, жана туш тарабынын баары камера болгон. Анан ошол жерден таразаны коюп, ар бир шекерди 3 килограммдан ошол жерге келген МТУларга бөлүп берген. Бул логистика жагынан да өтө ыңгайлуу болгон. Бирок жанакы фейк кабарда айтылгандай, ал жерден өкмөт эч качан un менен шекерди саткан эмес. Ушул убакта сатылса эми Кудай уруу эле кетпейби ошон үчүн. Биринчиден, экинчиден эртең ГКМБ, МВД, АКС, финансылык полиция, өзүбүздүн мобилдик группалар мунун баарын карап жүрүшөт. Ар бирибиз квартальныйдан баштап МТУга чейин, райондук акиминен мага чейин эртең мыйзам алдында, элдин алдында ар бир грамм шекер un үчүн жооп беренге даярбыз. Буга чейин бир топ кайрымдуулук уюмдар жана жеке жарандар дагы өздөрү баягы азык түлүк жардам көрсөтүү боюнча иш алып барып атышкан. Азыркы ошол кайрымдуулук уюмдар менен ошол жардам кылам деген жарандар менен силер биргеликте иш алып барасыңарбы же алар өз-өзүнчө иш алып барат? Мындай болуп атат да, биз азыр баардык келген жардамдын баарын бир моментте берип салсак, элге кээ бирөөлөр башаламанын башында кичине кыйынчылыктар болгон, бирок азыр аны тартипке салып койдук. Жана биз айткан 12-27 деген берип атабыз. Өтө көп элдин ичинде өтө сүйүнө турган, өтө кубанта турган, бирок өтө жаман иштер да болуп атат. Сүйүнтө турган өкмөттүн 6000 ундан где-то 300-400дөй мүшөк кайра келди. Себеби муну бир нерсени түшүнүш керек да, биз өкмөт менен мэриянын бюджеттен келген ундарынын баарын социалдык учетто тургандарга беришибиз керек. Анын ичинде афганистер болушу мүмкүн, анын ичинде чернобыльдер болушу мүмкүн, анын ичинде 7-апрелчилер, инвалидтер, муктаждар. Бирок ошол 7-апрелчилер же афганистердин, же чернобыльчилердин да жакшы жашагандары бар да. Ошолор айтып атат, рахмат, биз албай эле коелу, муктаждарга бергиле деп. Бирок мыйзам боюнча биз аларга бергенге мажбурбуз. Кайтарылып келген 400-ун кийинки орунда турган муктаж аярлуу жарандарга берилди. Бул биринчиден эл уже түшүнүп, кээ бир алып барган жардамдарды кайра кайтарып берип атат. Экинчиден, өткөндө бир үйгө бардым мен атайын. Чалбаган жери жок, өкмөткө бардык жерге чалыптыр. Барсам мас. 3-4 келген жардамды алып коюп, мен жалгыз калдым, неберелерим менен ачка калдым, мен талаада калдым деп көрүнгөн жерге чалып, ошону алып, ошол жардамды алып камакка өткөрүп, ошондон арак алып, Алафого дагы оюттур ишыгылып баарын жасагандар бар. Мунун баарын каттап атабыз. Экинчиден, особняк үйдү көрөсүң, ичине жардам кирип баратканын көрөсүң. Ал үйлөрдүн ичине кирсеңиз, ичинде квартиранттар жашайт. 3-4 үй бүлө, мындайлар да бар. Бирок ошондой үйдө жашап, бир байке мен жөнүнө чалып койдум эле, келет бекенсиңерби деп, ошондойлор да бар. Мен аларга да бардым. Мунун баары элдин арасында ар кандай иштердин боло тургандыгын көргөзүп атат. Ар бир уюмдар, араб фонддору биз тизмени гана беребиз, бирок алар көбүнчө 90% өздөрү таратышат. Өздөрү эл менен барып таратып, аларга берип кетип атышат. Биз бул жерден тизме гана беребиз. Кыргыз бизнесинин жардамы ошондой эле. Аларга да тизмени беребиз, алар өздөрү таратып атат.
Анан бул жерден квартальныйларды же эмтууларды 95% күнөөлөгөн туура эмес деп ойлойм. Ал эми муниципалитеттин мэриянын таратканы, ал бизде учетто турган, анын өзүнүн системасы бар. 17 000 кишиге социалдык биздин уюмдарда учетто тургандарга таратып бердик. Анын өзүнүн ар бирөөнүн системасы бар. Ар бирөөнүн кол коюла турган паспорт копиялары бар. Ал эми өкмөттүн азыркы берип атканы там протоколдук негизде по факту проживания. Яны Бишкекте учету жок, ушуякты убактылуу келип иштеп аткан, бирок аярлуу жарандарга таратып атабыз. Анын ар бирөөнүн учету алынып, паспорт копиялары алынып, видеого тартылып, анан берилип атат. Да, ичинен кээ бир жаңылыштыкта берилгендер да бар. Бирок ошол жерден эгер ошону көрүп атса, ошол жерден квартальный эмтуулар кайра тартып, биз кечирип коюңуз, сизге бере албайбыз деп, башка бериле турган жарандарга алып кеткен учурлар да бар. Кыскача кыргызча мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө, мейли Бишкекте 22 эмтүү болсун. Ошол 22 эмтүү бейли 5тен досуна берсин. Бир 500 досу болсун. Бирок мына бүгүн 74 000, это 250 000ге жакын киши, 200 000ге жакын киши. Ошонун бир 2 000-не 3 000-не тууган уругуна берсин, бирок 180 000 кишиге биз жеткирдик да. Мунун баарына эртең жооп бере турган күндө келет, убакытта келет. Мунун баарын коопсуздук органдары, тиешелүү органдар текшерет. Ошондуктан урматтуу шаардыктар, кээ бир жерлерде кемчиликтерибиз болсо кечирип, мындай өтө чоң иштерди алып барып аткандан кийин сөзсүз адам фактору болуп калышы мүмкүн, бирок жалпы жонунан баардык жарандарга биз жеткирип атабыз. Шаардан мына кээ бир жерден эле ушундай жетпей калды деген болуп атса да, бирок жалпы жонунан, бирок негизи мындай да анализ кылсак болот да, бизден уже эт сурай башташты. Эт качан бересиңер? Эт жейт элек. Пияз, сабиз алып келгиле. Бул подарок, бул жардамыңарга тойдук уже дегендер да болуп атат. Демек, башка биз жеткирген жардамдар жетти, эл уже эт сурап аткандан кийин деп ойлоп коебуз да. Бирок аракет кылабыз. Кээ бир райондордо кайрымдуулук уюмдар этте таратып атышат, бирок аны биз тараткан жокпуз. Бизден сурабаңыздар. Аны ошол райондордогу может башка уюмдар таратып аткандар. Балбаз Алгыч, анан биздин ошо жаңы конуштар бар. Жаңы конуштун жарымы мисалы Аламүйдүн районуна же болбосо Сокулук районуна, жарым болсо ошо Бишкек шаарынын райондоруна да таандык болуп калышы мүмкүн да. Ошол жердеги тургундарга кандай ошо жеткирүү процесси кандай болуп атат? Өкмөт менен муниципалитеттин ортосунда, Чүй областы үчөөнүн ортосунда башында келишимге келгенбиз. Свердлов районундагы Акжар конушун мэрия таратып Чүй областына жардам беребиз дегенбиз. Биринчи этабында 1800 кишиге жардам бергенбиз. Мына көчөгүн дагы чечим чыкты. Кудай буюрса 29-31 күнү 3 күндүн ичинде Акжар конушуна 1800 үй бүлөгө 10 килограмм un, 3 килограмм шекер жана өкмөттүн бөлүп аткан 777 сомдук жардамын жеткиребиз. Ошондой эле Ленин районундагы Агордо 1, 2, 3, ТЭЦ 2, селекция жана башка дагы бир конуш бар. Ошол жерге 2,5 миң кишилик списокто алардын өзүлөрүнүн лидерлери М3-кө жана Ленин районундагы акимиятка берген. Ал жерге да Кудай буюрса мына бүгүн көчөгүн өкмөт чечим кабыл алды. Ал жерге да биз ушул 3 күндүн ичинде 29-31 күнү жеткиребиз. Ал жерге дагы жанагындай ар бир үй бүлөгө 10 килограмм un, 3 килограмм шекер жана 770 сомдук социалдык жардам пакетин жеткиребиз. Кудай буюрса азыр биз Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү менен сүйлөшүп атабыз. Ал жерлерге да бүгүнкүдөй кылып жардам солдаттарын жардам берсе, Кудай буюрса даже керек болсо 30 күн эле таратып салалы деген оюбуз бар. Чоң рахмат. Акыркы суроо, ушул ыктыярчылар эгерде жардам беребиз деп кайрыла турган болсо, алар кимге кайрылыш керек? Ыктыярчылардын Бишкек шаарында 2 түрдүү жардам берип атышат. Биринчиси спорт ордосундагы ыктыярчылар коому ошол жерге чогулуп жардам берип атышат. Себеби алар комендатура уруксат бериш керек ар бир группага. Экинчиден биздин райондордогу акимияттарга, эмтууларга кайрылсаңыздар, ошол жерде эгер ыктыярчылар жардам керек болсо, ошол жерден унаасы менен жанакы тамак ашты бөлүп ар бир пакетке жайгаштыруу жана аны элге жеткирүү боюнча өзүнчө системабыз бар. Ошол жерге кайрылсаңыздар, эгер сиздерге жардамыңыздарга муктаж болсок, биз сиздердин жардамыңыздарды алабыз. Болбосо сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз.
ушундай кыйын убакта ар кимиңиздер жөн жото болбой жардам берем ниетиңерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, ошондой эле Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмаз Кадырмаевич, мындан сырткары Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси Төлөбаев Балбак Зарлыкович маалымат беришти. Бүгүнкү биздин түз эфирди сиздер ЛТР, КТРК Ала-Тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минка ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ютубтан ГТРК ЛТР каналынан, фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.